Mallar ketdi, qarag'la ketdi. Yosh bolalarni oldilar. Бишкекте катуу жаан-чачындын айынан жолдорго суу толуп, айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратты. Бурганов Фрунзе гипермаркетинин мурдагы менеджери интернетке тараткан видеого комментарий берди. Ишкер өзүнүн видео кайрылуусунда Болотмамбет Жээнбеков менен Бакытбек Аматов тарабынан жасалган ири өлчөмдөгү уурулук фактыларын билдирген. Кеп миллиондогон сомдор ошондой эле мамлекеттик казынага салыктын түшпөгөнү тууралуу болуп жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге маалымат берүүгө мажбур болдум. Себеп дегенде менин дарегиме Болот Жээнбеков мына бир 2-3 күн мурда жалган сөздөрдү айтып, жаман сөздөр менен мени атап, ошол үчүн мен өзүмдүн жасаган ишимди, ал киши кантип урдаганын, иниси экөөүн баарын ошо элге айтып бергенди чечтим. Assalamu alaikum кыргыз эли, мен ошондой эле казак бир туугандар, менин личкама өтө көп жазып атат Казакстандан, Кыргызстандан. Ошондой эле бой эмне себептен айтып мени болуп кетти десеңер, себептерин эртеге интервью бергенде толук түшүндүрөм. Турнирден четтетилишти. Кыргыз-казак мушкерлеринин жаңжалы. Бүгүн 26 апрель күнү Чаткал районунда кар көчкү жүрдү. Тажикстандыктар Орусияга киргизилбей жатат. Ушул жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Кыргыз-казак мушкерлеринин жаңжалы. Эки мушкер бүгүн 26 апрелде Алматыда өтө турган Найза Элтос турниринде беттешмек. Бирок алардын мейманканада жаңжалынан кийин Найза лига уюму эки мушкерди уюмдан төбөлүккө четтетишти. Биздин лиганын ураны мушташууну кааласаң, рингте мушташ бир ар дайым спортчуларды өздөрүнүн мушкердик сапаттарын рингте гана көрсөтүүгө үндөйбүз. Биз мындай спорттук эмес жүрүм-турумду айыптайбыз жана муну спортчунун этикасын бузуу деп эсептейбиз. Эки мушкерди дисквалификациялоону чечтик. Бул эми эч качан Найза лига турнирине катышышпайт, деди. Бүгүн 26 апрель күнү Чаткал районунда кар көчкү жүрдү. Жолдор тагак болуп, муз тоңот деп билдирет ОКМ. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык, үстүбүздөгү жылдын 26 апрелинен 29 апрелине чейин кар көчкү кырдаалы жаан-чачын күтүлүүдө. Сак болуңуздар. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Тажикстандыктар Орусияга киргизилбей жатат. Тажикстандын 600 жараны Казакстан менен Орусиянын чек арасында бир нече күндөн бери турат. Күбөлөрдүн айтымында, орус чек арачылары бир гана Тажикстандын жарандарына көзөмөлдү күчөткөн, калгандары тоскоолдуксуз эле өтүп жатат. Тажикстандын Москвадагы элчилиги азырынча окуяга комментарий бере элек. Орус бийлиги чек арада көзөмөл күчөткөнүн түшүндүрбөгөнү менен тажикстандыктардын муну Крокустагы терактыга байланыштырууда.